Wildberries'ке катталуу процесси. Google'га Seller Wildberries'ти издөө сурамын киргизебиз жана биринчи шилтеме боюнча өтөбүз. Андан кийин өнөктөш болуу баскычын басуу керек жана биз катталуу баракчасына өтөбүз. Бул баракчада жарактуу телефондун номерин киргизүү зарыл. Анткени ал мындан ары логин катары да колдонулат. Ошондой эле бул номерге Wildberries'тен бардык эскертмелер келип турат. Стандарт боюнча телефондун номерин киргизүүчү талаада Орусиянын форматы көрсөтүлгөн. Ачылуучу тизмени басып, Кыргызстан өлкөсүн тандоо керек. Өзүбүздүн телефонубуздун номерин киргизип, Интерди басып, жана кирүү талаасындагы текшерүү сүрөтүндө көрсөтүлгөн символдорду көчүрүп жазабыз. Мисалы, ушул сыяктуу. Биз компания жөнүндө маалыматты толтурууга өтөбүз. Бул жерден катталуучу өлкө катары Кыргызстанды тандайбыз. Өлкөнү тандагандан кийин каттоо шарттарын көрүүгө болот. Биринчиден, Wildberries'те 11 000 сомдук кепилдик төгүмү бар. Бул сумма сиздин жеке кабинетиңизге түшөт жана аны жарнамага сарптоого болот. Marketplace'тин жетекчилиги муну шылуундардын Wildberries'те соода кыла албашы үчүн жасалганын билдирет. Экинчиден, мүчөлүк акыны жинге, жеке идентификациялык номерге, сиздин жеке ишкерге же ЖЧКга байланган эсептен гана төлөө керек. Бул өтө маанилүү жагдай. Көпчүлүгү мүчөлүк акыны дебет картасынан же башка жеке ишкердин эсебинен төлөөдө ката кетиришет. Мүчөлүк акы сиздин жеке ишкердин же ЖЧКнын эсебинен гана келиши керек. Антпесе сиздин акчаңыз жок болуп кетет. Накталай акчаны кайтаруу маселеси Wildberries'тин колдоо кызматы менен байланышуу аркылуу гана чечилиши мүмкүн. Бирок ал бир нече жума, ал тургай бир нече айга созулушу мүмкүн. Үчүнчүдөн, жеке кабинет төлөм төлөнгөндөн кийин 5 жумуш күндүн ичинде активдештириле тургандыгын белгилей кетүү керек. Кээде бул тезирээк болот. Бирок эрежелерде 5 күн көрсөтүлөт. Кийинки терезеде уюмуңуздун жинин көрсөтөбүз. Ал уюмдун катталган жери боюнча салык кызматы тарабынан берилген документте көрсөтүлгөн. Мамлекеттик салык кызматында жеке ишкерди каттоодо көрсөтүлгөн уюмдун формасын тандайбыз. Мисалы, КНС, кошумча нарк салык жок жеке ишкерди тандайбыз. Жеке ишкер үчүн сатуучунун кыска атын, жеке ишкер жана сиздин аты жөнүңүздү, ал эми ЖЧК болсо, ЖЧК жана сиздин уюмдун атын толтурабыз. Сатуучунун толук аталышы төмөндө көрсөтүлгөндөй мисалда толук маалымат менен толтурулушу керек. Улантуу баскычын басабыз. Андан кийин реквизиттерди көрсөтүү баскычын басуу керек жана ошол талаада катталууну төлөө үчүн реквизиттер көрсөтүлөт. Сиздин жеке ишкерге же ЖЧКга байланган банктык тиркемеңиз аркылуу гана төлөшүңүз керек. Мисалы, сиздики Кыргызстан банкы. М-бизнес тиркемесине киребиз жана өзүбүздүн алыш-бериш эсебибизден төлөйбүз. Реквизиттерди киргизип, төлөө баскычын басуу менен төлөм жүргүзүү даяр болот. Төлөм жүргүзүлгөндөн кийин кабинетиңиздин ачылгандыгын текшериңиз. Сиздерге Wildberries'ке катталууда жана сатууда ийгилик каалайбыз.